Бейиш нуру. Алымдар пайгамбарлардын мураскору. Имам Шафи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: Курайштан чыккан бир алым жердин катмарларын илим менен толтурат. Бул кереметтүү хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштардан чыккан алымга, тагыраак айтканда имам Шафи разияллаху анхуга ишарат кылууда. Дешет алымдарыбыз. Куран аяттарынын бир эле эмес, тескерисинче көптөгөн маанилери бар болгондугу сыяктуу эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин да көптөгөн маанилери бар. Бул хадистин да көптөгөн маанилери бар. Башкача айтканда, Курайштан чыккан бүткүл алымдарга ишарат кылгандай эле, ал алымдардын сап башында болгон имам Шафи разияллаху анхуга да ишарат кылууда бул хадис. Өзүңүздөр билгендей эле, бүгүн сиздер менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскору, сүйүнчүсү болгон имам Шафи разияллаху анху тууралуу сөз кылабыз. Даяр болсоңуздар, баштадык. Темага кирерден алдын разияллаху анху деген сөздү чечип алалы. Себеби буга чейин имам Азам разияллаху анху тууралуу тасмабызга көпчүлүгү "Сен эмнеге имам Азамга разияллаху анху дейсиң? Разияллаху анху деп бир гана сахабаларга гана айтылат" деп суроолор узатылган болчу. Разияллаху анху сөзүнүн мааниси Аллах андан ыраазы болсун деген мааниге келет. Алымдардын биригип берген жообу боюнча разияллаху анху сөзүн сахабаларга айтканы сыяктуу эле улуу алымдарга да айта алабыз. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мактаган имам Шафи разияллаху анхуга да айта алабыз. Бул маселебизди чечкен болсок, андан ары темабызды уланта берели. Имам Шафи разияллаху анху. Толук аты Мухаммад бин Идрис. Чоң аталарынын бирөөсүнүн аты Шафи болгондуктан Шафи деп аталып калган. Хижри жыл санак боюнча 150-жыл, милади жыл санак боюнча 767-жыл. Бир жылдын ичинде эле баарыбыздын көз алдыбызда 40 миңден ашуун инсан өлтүрүлүп, шейит кылынган Палестинанын Газза шаарында бир куттуу бала төрөлөт. Бул имам Шафи болчу. Чынында анын төрөлгөн учуру да таң калыштуу. Себеби дал ушул ал төрөлгөн 767-жылы, атүгүл ал төрөлгөн күндөрү 4 мазхабтын эң башында болгон атактуу имам Азам өлгөн эле. Алла бир күндү батырса, дароо экинчи күндү чыгарган эле. Биз мусулмандар үмүтсүздүккө түшпөйбүз. Күндөр бата берет, бирок Аллах башка күндү чыгара берет. Ааламды нурданта берет. Имам Шафи разияллаху анхунун атасы 2 жашында каза болот. Ал апасы Фатима менен жалгыз жашап калат. Негизи эле алар газзалык болушкан эмес. Атасы Меккелик Курайш уруусунан болгон. Башкача айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен имам Шафи разияллаху анху Абдуманапта бирикишет. Атасы соодагер болуп, Газзага барып, ошол жерде каза болуп, ошол жерде жерге берилет. Имам Шафи разияллаху анхунун апасы баласынын илим алып, үммөттүн оор мүшкүлдөрүн чече турган бир аалым боло алуусу үчүн өтө көп дуа кылат, өтө көп аракет кылат. Апасы да таква, салиха айым болгон. Анын илим алып калыш үчүн колунан келгенин кылат. Ооба, апасы жаш болчу. Башка күйөөгө тийип жашоосун улап кетсе деле болмок. Бирок ал антпеди. Өзүн уулуна арнады. Имам Шафи разияллаху анху 4 жашта болчу. Апасы баласынын дагы да терең илим алышы үчүн, токумунда үзүлүп калбашы үчүн Меккени көздөй жол тартат. Меккеде туугандарынын үйүнө жайгашып калат. Бирок аларды бул куттуу шаарда чоң сыноолор күтүп турган. Албетте, илим жолу оор жол. Бул оор кыйынчылыктар канчалык катаал болсо, илим да, береке да ошончолук жугумдуу болот. Кичинекей Шафи кыйынчылыктарды көп көрдү, азаптарды көп тартты. Бирок апасы дайыма жанында болуп, дем берип, чечими жок туңгуйка кептелип калган учурларда ага чыгуу жолун таап берип турду. Меккеде апасы кичинекей Шафини устаздарга тапшырат. Бирок алар кедей болуп, каражаты жок болчу. Тилекке каршы Шафи окуй баштаган медреседеги кээ бирке устаздар байлардын гана балдарын окутууга кызыктар болушуп, кембагалдардын балдарына анча көңүл бурушпай коет. Кудум эле азыркы күндө да болуп жаткандыгы сыяктуу. Илим алайын, үммөткө кызмат кылайын деп тырышкан жаш аалымдын назик жүрөгүн капалантышат. Кичинекей Шафи эмне кылышты билбей, капа болуп, жер карап апасынын алдына келет. "Эч ким окутпай атат мени" деп арызданат апасына. Жүрөгү тилингенене аны сооротуп ушундай дейт: "Балам, жакшысы сен мындай кыл.
баргындагы устазың эң көп кимге көңүл буруп, кимге сабак өтүп аткан болсо, ошонун жанына отуруп алып, унчукпастан ук. Пайдаланып илим ал. Көрөсүң, Аллах сага улуу эшиктерди ачат. Кичинекей Шафи натыйжада бир нече жылын ушинтип байлардын балдарынын жанында унчукпастан олтуруп, угуп илим алуу менен өткөзөт. Жыйынтыгында 8-9 жаштарында Куранды ушундайча ыкма менен жаттап алат. Элестетип атасыздарбы? Азыркы күндүн энелери балдарынын колунан телефонду да ала албай жатышат. Эмне үчүн? Көйгөй балада эмес. Тескерисинче көйгөй ошол балага акыретте жооп бере турган биз ата менен апаларда. Кичинекей Шафи кийин тапсир сабактарына да катышып, ушундайча ыкма менен илим алат. Апасы Атыгүл баласына өзүңдүн өзгөчөлүктөрүңдү көрсөт, башкаларга жардам бер. Ошондо сени байкап татыктуу мамиле кылышат, дейт. Апасынын айтканын кылып, устаздары баары аны байкап, натыйжада имам Шафи кийин стипендия алып окуй баштайт. Бирок жашоолору өтө оор болчу, кедей болчу. Бул оор күндөрдү имам Шафи өзү ушундай деп сүрөттөйт. Кичинекей кезимде сабакты жаза турган дептерим да жок болчу. Ошондуктан апам экөөбүз байлардын, шаар башчылардын таштандыларына барып, казып, алардын ыргытып жиберген кагаздарын чогулчубуз. Ал кагаздардын артындагы таза бетине же четиндеги бош жерлерге сабактарды жазып, ошолорду дептер катары пайдаланчубуз. Кээде бул кагаздарды да таппай калчумун. Мындай учурларда сөөктөрдү чогултуп алып, тегиз жерлерине сабактарды жазат элем. Эч нерсе таппай калган учурларда апасага эс тутумуңду кагаз катары пайдалан дечү. Натыйжада Шафи сабактарды жаттай баштайт. Себеби имам Шафинин фотографиялык эститумга, башкача айтканда, китептин бетин бир көргөндө эле жаттап ала турган жөндөмгө ээ болгонун апасы жакшы билчү. Эмне деген өжөрлүк, эмне деген тырышчаактык. Имам Шафи менен апасынын эч нерсеси жок эле. Бир гана мүдөөсү, ыхласы бар болчу. Азыр бизде баары бар. Бирок мүдөбүз жок, ыхласыбыз жок. Ошон үчүн абалыбыз оор. Апалардын көйгөйү көйнөк, шерине, той аш. Канткенде күйөөмө экинчи катын алдырбай, жеке көзөмөлүмдү кармай алам. Аталардын көйгөйү болсо, чайкана, машина, эптеп жаш селкини экинчи, үчүнчү кылып ала калуу. Имам Шафи биздин жашообузду көрсө, мусулман экенибизге да шектенип кетет беле балким. Кудай билет. Имам Шафи разияллаху анхунун 13 жашка чейинки жашоосу ушундай оор, тикендүү, азаптуу жолдордо өтөт. 13кө чыкканда бир күнү Каабага барат. Каабада ошол доордун күчтүү аалымы дарс өтүп аткан. Дароо отура калып дарсын уга баштайт. Бир маалда аалым ушундай дейт: Үммөттүн учурдагы эң чоң көйгөйлөрүнүн бирөөсү бул тил маселеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы тил азыркы учурда бир аз бузулган үчүн айтылып аткан акыйкаттардын маанилери толук ачылбай, өзгөрүп кетип жатат. Натыйжада бөлүнүүлөр, ихтилаф болгон талаш маселелер көп чыгып атат. Муну азайтуу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы таза араб тилин үйрөнүшүбүз керек. Ооба, шаарларда тилдин асыл нускасы бузулат. Атүгүл шаар жашоосу адамдын асыл табиятын да, мүнөзүн да бузат, өзгөртөт. Имам Шафи бул көйгөйдү угаар замат дароо курманчылыкка даяр болот. Араб тилин Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагыдай сүйлөгөн урууну издей баштайт. Бул уруу Бану Хузайл уруусу болчу. Имам Шафи Бану Хузайл уруусуна барып 4 жыл бою ошол жерде жашайт. Имам Шафи өзү Курайштардан болгон. Курайш менен Бану Хузайл уруусунун туугандык жагыда болгон. Курайштар менен Хузайлдар ислам келгенге чейин эле ынтымакта болушуп, дайыма бири-бирине көмөктөшүп келишкен. Хузайл уруусу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан эле арабчаны мыкты деңгээлде сүйлөшүп, акындык, кызыл тилдүүлүк жаатында эч кимди алдыга чыгарган эмес. Дал ушул урууда арабчаны дагы да мыкты өздөштүрүү максатында Имам Шафи 4 жыл бою жашайт. Бул жерде дин үчүн, мекен үчүн бир кызмат иш чыкканда дароо мен даярмын деп чыккандар чыныгы азыркы замандын баатырлары. Аллах бул билинбеген баатырлардан ыраазы болсун. Имам Шафи разияллаху анху 18ге келгенде кайра Мекке шаарына келет. 15 жашынан баштап эле фатвалар бере баштайт. Илим алуу оор жол. Ач көздүк болбосо жана ошол өжөрлүктөн пайда болгон туруктуулук болбосо, ал жолдо жүрүү мүмкүн эмес деген Имам Шафи разияллаху анхунун китеп алууга да мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ал бир күнү досунда Имам Маликтин Муатта аттуу китебин көрүп калат. Бир нече күнгө берип турчу бул китепти. Мен жаттап алайын дейт. Досу китепти 12 күнгө берип турат. Имам Шафи ал китепти
12 күндүн ичинде бүтүндөй жаттап алат. Муваtta китеби 3 томдон туруп, ичинде 1720 хадисти камтыган болчу. Мындай чоң чыгарманы ач көздүк сезимин колдонбой туруп кантип жаттап алуу мүмкүн? Азыркы күндө китеп чыгаруу оңой, бирок аны окуу кыйын. Китеп көп, окуучу аз. Эмне үчүн? Себеби китеп чыгаруучуда да, алып окуучуда да бир көйгөй бар. Китеп чыгаруучу эптеп китеп чыгарып акча тапсам дегени үчүн окурманга таасир этпейт. Окурманда болсо китепке жетүүгө жана аны окууга ач көздүк жок. Муаттадан таасирленген имам Шафи разияллаху анху китептин автору имам Маликке шакирт түшүүнү каалап, Мадина шаарына барууну каалайт. Бирок жалгыз апасын карай турган эч ким жок болгондуктан апасын таштап кете албай жатты. Апасы бул жерде да уулуна чоң колдоо көрсөтүп, эң мыкты коргоочу, көмөкчү Аллах экенин айтты. Уулун узатып жатты. Эне алаканын көккө жайып, баласына энелик дуаларын айтып, нурдуу маңдайынан жаштарын агызып, жалгыз уулу менен коштошту. Бул кездери имам Шафи разияллаху анху 20 жашка келип, Куран, хадис, фикх, адабият жана башка ушул сыяктуу маанилүү илимдерде күчтүү адис аалым болуп калган эле. Имам Малик разияллаху анхуга жолуккан кезде имам Малик разияллаху анху имам Шафи разияллаху анхунун фазилетин байкайт да ага ушундай дейт: "Эй Мухаммед, Аллахтан корк, күнөөлөрдөн узак тур. Аллах сен жүрөгүңдө нур жаратыптыр, аны өчүрүп алба." Имам Шафи разияллаху анху имам Маликтен 9 жыл бою, башкача айтканда имам Малик өлгөнгө чейин илим алат. Ал бир эле маселе боюнча башка аалымдардын да көз караштарын изилдейт. 29 жашка келгенде Йеменге барып, ал жерде казы, башкача айтканда сот болуп иштей баштайт. Бул жерде Жамила аттуу Осмон разияллаху анхунун 4-нчү небересине үйлөнөт. Казылык кызматты 5 жыл аркалайт. Бул аралыкта кээ бирки иштердин үстүн жаап салуу үчүн акчалар сунушталат. Бирок имам Шафи разияллаху анху паракорчулукка жолобой, акыйкат үчүн жан аябай күрөшөт. Атүгүл ошол чөлкөмдүн валисине, Йемендин башчысына да каршы чыгып, анын да туура эмес кылып жаткан иштерин бетине ачык айтат. Аллахтан эң көп аалым коркот. Аалымдан эң көп заалым коркот. Себеби аалым акыбети түрмө, сүргүн, атүгүл өлүм болсо да акыйкатты айтат. Бул заалымдарга жакпайт. Ызаланган вали имам Шафи разияллаху анхуну эптеп жок кылуунун айласын издей баштайт. Вали Аббаси дөөлөтүнүн халифасы Харун Рашидке салтанатка каршы көтөрүлүш уюштуруп жаткандар ушулар деп көтөрүлүшчү шиялардын тизмесин берет. Тизменин арасында имам Шафи разияллаху анху да бар эле. Таң калыштуу абал. Азыркы күндө да бир аалымды жок кылууну көздөгөндөр дароо ошол аалымды сыртынан диндар көрүнүп, бирок акыйкатта динге каршы күрөшкөндөрдүн тизмесине кошуп коймой жайы бар. Арадан 12 кылым өтсө да бул саткындык дагы деле токтободу. Харун Рашид көтөрүлүшчүлөрдүн баарын Багдадка алдыртып, баарын өлүм жазасына тартат. Бирок бир гана имам Шафи разияллаху анхунун абалын изилдеген соң кое берет. Атүгүл имам Шафи разияллаху анхуга материалдык жактан жардамда көрсөтөт адилеттүү халифа. Бул мезгилде имам Шафи разияллаху анху 35 жашта болчу. Дал ушундайча Багдадта имам Азамдын шакирттери имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтарга шакирт түшүп сабак ала баштайт. Ошол эле кезде имам Ахмад бин Ханбал да имам Шафи разияллаху анхуга шакирт болуп сабак ала баштайт. Баарыбызга белгилүү болгондой 4 мазхаб бар. Алар имам Азам, имам Шафи, имам Малик, имам Ханбал. Имам Шафи разияллаху анху 4 мазхабтын үчөөнүн имамдары менен байланышып, сабак алып, сабак берет. Бул окуялардан кийин имам Шафи кайра Меккеге кайтып келип, ал жерде медреселерде сабак бере баштайт. Арадан 9 жыл өткөн соң имам Шафи разияллаху анху кайра Багдадка барды. Бул мезгилдер Багдад шаары олуттуу түрдө өнүгүп, илим борборлорунан болуп калган болчу. Багдадтагы аалымдардын басымдуу бөлүгү келип имам Шафи разияллаху анхудан сабак ала башташат. Булардын арасында Ахмад бин Ханбал да бар болчу. Имам Ханбалдан өзүң да чоң аалым болсоң, эмнеге имам Шафиге барып сабак алып атасың деп сурашканда ал: "Биз жаттаган илимдердин маани маңызын ал билет. Эгер аны менен таанышпаганда, мен илимдин эшигинде эле калып кетмекмин" деп жооп берет. Караңызчы, азыркы күндө биз өрнөк ала турган, биз муктаж болгон бир касиет. Болбосом, экөө тең улуу аалымдардан, бирок өздөрүн бири-биринин илимдерине муктаж болуп жаткандыгын сезип жатышат. 809-жылы Аббаси дөөлөтүнүн халифасы Харун Рашид каза болот. Эки уулу Амин менен Мамун такталашып согуш башталат. Арабтар Аминди колдосо, ирандыктар Мамунду колдошот. Жыйынтыгында Мамун жеңип тактыга отурат. Артынан Мутазила агымы колдогон бийлик башкарууга келет. Мунун артынан көпчүлүк ахли сүнна аалымдары куугундукту алып баштайт.
Ахмад бин Ханбалга аябай азап тарттырышат. 816-жылдары 49 жаштагы имам Шафи разияллаху анху Мисирге көчүүгө мажбур болот. Бул мезгилдери Мисирда илим борборуна айлана баштаган болчу. Бул чөлкөмдө да илимин жайып китептерин жаза баштады. Ар-Рисала аттуу китебинде дал ушул жерде жазды. Ар-Рисала китеби ислам тарыхындагы алгачкы фикх усулу боюнча системалашкан китеп болуп саналат. Фахраддин Ар-Рази бул китеп боюнча ушундай дейт. Аристотельге чейин деле мантык, башкача айтканда логика илими бар болчу. Бирок логиканы дал Аристотель Арганон китеби менен системалаштырып, илим абалына алып келди. Имам Шафи разияллаху анхуга чейин деле усулу фикх илими бар болчу. Бирок усулу фикхти системалаштырып, илимге айланткан дал имам Шафи разияллаху анху болду. Натыйжада өзүнүн мазхабында курду. Дал ушул жерде баса белгилеп кетчү нерсе бар. Аристотель логика системасын кургандан кийин бул система эскирип, ордуна өтө көп жаңы ыкмалар, системалар киргизилди. Аристотельдин системасы учурда эскирди. Бирок имам Шафи разияллаху анхунун Ар-Рисалесиндеги фикх усулу дагы деле жаңы ойдон. Жаңылоого өзгөртүүгө муктаждык жок. Себеби шарият системасы бул эч эскирбейт, картайбайт. Кайсы доорго алып барсаң да ылайыктуу система. 1400 жыл мурунку доорго келген система азыркы күндүн жашоосуна да ылайыктуу. 1400 жыл кийинки жашоого да эң ылайыктуу. Себеби бул система адамзаттын табиятына ылайыктуу. Шарият системасы жеңилдетүүгө, салтташтырууга муктаж эмес. Дал ушул мезгилдер мазхабы жадид деп аталып, 4 мазхабтын бирөөсү болгон Шафи мазхабы пайда болгон учур болуп саналат. Илим чөйрөсүндөгү көз караштардын карама-каршы келүүсү жана карама-каршылыктар муназара, илимий тартышуу аркылуу чечилүүсү турган иш. Жогоруда айтканыбыздай, 4 мазхабтын имамдары жана алардын шакирттери бири-бири менен байланышта биринен бири илим алып, сабак окушкан. Булар бири-бирине атаандаш, душман болгон адамдар эмес. Тескерисинче, өздөрүндөгү ошончо илимине карабай, бири-биринин алдына чөктүшүп олтуруп, бири-бирине шакирт боло турганчалык даражада бири-бирин сыйлашкан. Мисалга алсак, имам Шафи разияллаху анху имам Малик разияллаху анхунун жанында шакирт болуп калып, илим алган. Атүгүл ал өлгөнчө жанынан кеткен эмес. Бирок имам Малик өлгөндөн кийин анын шакирттеринин арасында имам Маликке ашыкча сүйүүсүн арткан бир топ чыгат. Атүгүл бул топ жамгыр намазын окуганы чыккан учурларда имам Маликтен селдесин кошо алып чыгышчу. Сүйүүнүн көзү көр демекчи, устаздарына болгон чегинен ашыкча сүйүү аларды акыл менен эмес, сезим менен чечим кабыл алууга түрттү. Ооба, Али разияллаху анхуга ашыкча махабаттан улам шия агымы пайда болуп кетпеди беле. Бул абалга аалым катары имам Шафи разияллаху анху унчукпай тура алган жок. Бул фанаттарга акыйкатка ишенген имам Маликке ишенгенден өйдөрөөк турат деп эскертүү берди. Алардын динге ылайык келбеген абалдарын сындады. Бул жолдон кайтуусун көп жолу айтты. Сезимге алдырган топ имам Шафи разияллаху анхуга душман болуп, атүгүл кол салганга да барышты. Жада калса, Мисирдин башчысына барып, имам Шафини Мисирден чыгарып сал деп талап коюшат. Вали имам Шафи разияллаху анхуну сүргүнгө айдоо үчүн чечим чыгарат. Имам Шафи разияллаху анху Мисирде 3 күн калып туруу үчүн уруксат сурайт. Вали уруксат берет. Бирок 3 күн өткөндөн кийин Вали өзү кайтыш болуп кетет. Натыйжада Валинин өкүмү да жокко чыгып, имам Шафи разияллаху анху кайра Мисирде жашап калат. Азыркы күндө да кээ бирки аалымдарга ашыкча сүйүүсүн байлап, ал аалымдын сөздөрүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүнөн да бийик коюп алгандар кездешет тилекке каршы. Албетте, устаздарга, аалымдарга сый-урмат, сүйүү болушу керек. Бирок бул сүйүү сүннөт жолунда болушу керек. Атүгүл батыш үчүн кызмат кылганы айдан ачык көрүнүп турган. Бирок сыртынан аалым өңдүү көрүнгөндөргө махабатын арнап фанат болуп кеткендер да бар. Ал инсандын туура эмес иш-аракеттерин сындаган кезде дароо сени каматып салабыз, жок кылып салабыз, биз күчтүүбүз деп коркутуп чыгышат. Устазын сындагандыгың үчүн сени сабап жок кылып салса, демек бул фанат болгон тайпа сүннөт жолунда эмес. Себеби сүннөт жолу мындайга буйрубайт. Ушуну унутпагыла. Баары Аллахтын колунда. Түшүнгөндөр түшүндү. Имам Шафи разияллаху анху Мисирге келгенине 5 жыл болгон эле. 820-жылы 54 жашында Аббаси халифасы Маамун ага казлык кызматты сунуштайт. Бул сунуштан кийин имам Шафи разияллаху анху ушинтип дуа кылат. Аллахым, эгерде бул кызмат пайдалуу болсо кызматка барайын. Эгер зыяны тие турган болсо менин жанымды ал. Бул дуадан 3 күн өткөндөн кийин имам Шафи разияллаху анху бул жалган дүйнөнүн сыноосунан кутулуп ахирет ааламына көчөт. Кабры Каирде
Куббатул имам Шафии аттуу мазарда. Каирге барып калсаңыз сөзсүз зиярат кылып Куран окуңуздар. Имам Шафии разияллаху анху ислам дининин бузулуп талкалануусунун алдын алган аалым катары жүрөктөрдө сакталып калды. Анын Жимаул Илм китеби бар. Бул китепте имам Шафии разияллаху анху хадистерди, сүннөттөрдү коргоодо 3 турдуу тайпа менен күрөшөт. Алар: биринчиси, бир гана Куранды карманып, анын сыртындагы акыйкаттардын баарын четке каккандар. Бул тайпа бизге да акырындан келип, вирус өңдүү жайла баштады. Экинчиси, сүннөттүн бир гана Куран менен бекемделген жагын алып, калган жагын четке каккандар. Үчүнчүсү, бир гана мутаватыр болгон хадистерди кабыл кылып, ахат болгон хадистерди четке каккандар. Мутаватыр хадис бул жалган нерсе үчүн тил бириктирүүсү мүмкүн болбогон ишенимдүү топ тарабынан рываят кылынган, башкача айтканда кабарланган хадис. Ахат хадис болсо, рываят кылуучулардын саны мутаватир хадистеги рываятчылардын санына жетпеген, изилденилип чыккан хадис. Бул үч тайпа менен ушунчалык мыкты ыкмада күрөшөт. Натыйжада имам Шафии разияллаху анхуга Насирул хадис, башкача айтканда хадисти коргогон адам деген наам берилет. Имам Шафии разияллаху анхунун өрнөктүү өмүрүнөн эмнелерди үйрөнө алабыз? Чынында өтө көп сабак берет бизге. Бирок болгону кээ бирлерин кыскача айта турган болсок, биринчиден, кандай абалда болсок да нафсыбиз менен күрөшүп, аракет кылып, өжөрлүк менен илимге ач көздүк кылып ийгиликке жетсек болот. Экинчиси, анын энеси балам илимдүү аалым болуп, үммөттүн көйгөйлөрүн четсин деп дуа кылган болчу. Себеби бул доорлордо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан түз пайдаланган сахабалардын жана табийиндердин доору бүтүп, пайгамбар жолун системалаштырууга муктаждык туулуп турган кез эле. Бул мүдөө үчүн менин балам кызмат кылсын деп дуа кыл деди. Анын бул дуасына азыркы күндүн энелери да канчалык муктаж. Үчүнчү, илим жолу бул материалдык пайда үчүн эмес, Аллах ыраазчылык үчүн жүрө турган жол. Илим жолундагылар адамдардын социалдык, материалдык абалына карабастан илимин бериши керек. Жалаң гана бизнесмендер менен алек болуп, таасирдүү инсандарга илим берүүгө аракет кылуу бул көз карандылыкка алып келет. Көз каранды болгон аалымдын фатвасы кооптуу. Төртүнчүсү, өмүрдүн узун болуусу маанилүү эмес. Эң негизгиси берекелүү болсун. 54 жылдык өмүрүндө ислам дүйнөсүнө ушунчалык чоң кызмат өтөдү. Бул кызматты кыска өмүрдө аткаруу чынында оор. Аллах кааласа, убакыттын ичинде убакыт жаратып коет. Андан тайм-менеджменттин улуу өрнөгүн да көрө алабыз. Аллахым, имам Шафии разияллаху анхуну жана үммөт үчүн жан үрөгөн бүткүл аалымдарга мээримиңди төк. Аллахым, имам Шафии разияллаху анху жана ал сыяктуу үммөт үчүн жан үрөгөн бүткүл аалымдарга мээримиңди төк. Алардын өмүрү да биз жаштарга өрнөк болсун. Амин. Бейиш нуру.